баш кошконубузга быйыл 45 жыл бүтүп 46-жылга карап баратат. Да биз 6 балалуу болдук. 1980-жылы Урмакан экөөбүз үйлөнүп баш коштук. Биринчи кадамды мен жасадым. 90-жылдагы ушу кыйынчылыктар бизге деле келди. Ал дагы мындай сабырдуулук менен күтсөм, бат эле өтүп кетет экен. Анын баары артта калды. Эң негизи эле сабырсыздык, чыдамсыздык менен бүгүн эле боло калса деп ойлойт. Сабырдуулукту тутушса, жакшы семья куруп кете алат деп ойлойм да. Андай деле ой болгон жок, бирок ичиңде таарыныч болот. Бирок ошо балдардын келечегин ойлойсуң. Баары бир ажырашпайбыз деген эле мындай убактылуу эле таарынышуулар болгон болуш керек да. Мен деле андай ажырашып кетем, анан таарынып кетем деген ой болгон жок. Эркелек өскөн аял ошондой берет. Мен эркелек кармадым. Анан ошондон таарынып балким чоюңдоп кетип калам, мынтип калам десе керек. Анан мен андайда көп маани берчү эмесмин. Тамакты жакшы жасайт. Мен айткан сөздүн баарынан ошо жыйынтык чыгарып угуп, ошондон жыйынтык чыгарып берет да. Балдардын ыймандуу болушуна аябагандай көп көңүл бөлөт. Ооба, бул кишиден ушундай мөлтүрөгөн татынакай 6 балалуу болсо, ушул кишиге эле турмушка чыкмакмын. Алла Пугачеванын Арлекина деген ыры аябагандай ушу популярный болуп турган болчу да.